бүгүн бизде Талаш шаарында өзгөчө бир терең мааниге ээ болгон бир кубанычтуу күн болуп атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Япония мамлекетинен атайын гранттык эсепте биздин Абжалбек Чолпонков атындагы биринчи мектепке жана Сыдыков атындагы 14 орто мектебине атайын гранттык эсепте жардам берилген. Жалпы гранттын суммасы 4.218 миң сом мөлчөрүндө акча каражаты түзөт экен. Бул акча каражатына бизде жалпы 28 дана доска жана заманбап дарапкана курулган экен. Абжалбек Чолпонков атындагы биринчи мектепке. Андан тышкары 4 мектепке 9 дана доска жана заманбап дарапкана курулган экен. Бул демилге үчүн атайын билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чындоого чоңукталып коштуп жатканы үчүн, балдар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз билим берүү шарттарын түзүүгө өбөлгө болгон үчүн биз жалпы ушу атайын Япония мамлекетине урматтуу элчи мырзага жана долбоорду ийиттүү ашырган, салым кошкон бардык тараптарга биз Талаш шаарынын мэриясынын атынан, жалпы Талаш шаар тургундарынын атынан ыраазычылык билдирмекчибиз. Бул долбоор эки өлкөнүн ортосуна достук жана кызматташтыкты байланыштырган жана мындан ары бекемдөөгө өбөлгө болуп, келечек мундагы сапаттуу билим алуусуна кызмат кыларына биз терең ишенебиз. Урматтуу Бода Хидеки мырза, сиздерге бекемдүү соо каалайбыз, иштериңиздерге ийгилик жана мындан ары кызматташпа жана ийгиликтерди биз каалайбыз Талаш шаарына.